Баткенде гарнизондук саптык кароо болуп өттү. 2021 жылдын 28 ноябрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого карата Баткен облусундагы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин гарнизондук саптыкты кароосу болуп өттү. Бул гарнизондук кароого Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын Баткен шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамы, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 707 ички аскерлер бөлүгүнүн кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун Баткен облусундагы ротасынын күчүрмөн кызматкерлери, жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо кызматынын кызматкерлери катышты. Саптыкты кароого Ички иштер министрлигинин орун басары Нурбек Абдиев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфчан Тулаев, облустук милициянын башчысы Мурат Бороновдор катышып, кызматкерлердин шайлоо астындагы даярдыктары текшерилди. Шайлоо күнү Баткен облус аймагындагы коомдук тартипти сактоо, мыйзам бузуучулуктун алдын алуу жана укук бузууларга жол бербөө максатында 1200гө жакын милиция кызматкерлери ыктыярдуу элдик кошундар менен бирге иш алып барат. Ошондой эле ыкчам тергөө топтору түзүлүп, мыйзам бузулган жерлерде ыкчам чаралар көрүлөт. Баткен облусунда милиция кызматкерлери 25 ноябрдан 29 ноябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мына биздин милиция кызматкерлеринин баардыгын катарга тизип, бүгүн тапшырмаларды министрдин койгон тапшырмаларын, биздин урматтуу президент койгон тапшырмалардын баарын жеткирип, ушу шайлоонун таза өтүп, тынч өтүшүнө биз деген тартипти сактап берүүгө коюлган милдеттер боюнча ар бир кызматкерге жеткирдик. Ар бир кызматкер, биздин кызматкерлер өзүнүн милдеттерин билишет. Ошого карата күнү түнү жумушту алып барышат. Бүгүн эртеңден баштап бюллетендер асуу аппараттары жерге жеткиргенден кийин биздин кызматкерлер күнү түнү кайтарып калышат. Андан сырткары ушу шайлоо таза өтүшүн камсыздап беришип, кээ бирки мыйзам бузуулар болсо, добуш сатып фактылар болсо, ошого тез ара чара көрүлүп турат, убагында чара көрүлүп турат. Şu büyük şöyle özgürçü adliyetle de dağıtmayız. Ben şurada militsiyanın kандай салымы болот? Ооба, эң туура айттыңыз. Бул биздин урматтуу президенттин деген койгон тапшырмасынан кийин шайлоо азыр өзүнө көрүп турасыздар. Мындай шайлоо эч качан болгон эмес. Мурдагыдай административдик ресурстагы добуш сатып алуу факттары да өтө аз. Шайлоо таза өтүшүнө биз да ишенебиз. Ошо таза өтүшүнө милиция кызматкерлери болгон күчтөрүн жумшап, таза тынч өтүшүн камсыз беришет. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.